Ысык көл районунун токойчулары күчөтүлгөн тартип менен иш алып барууда. Жаратылыш сакчыларынын айтымында декабрь айында токой байлыгы болгон жаш палаталарга кол салгандар көп болот. Бул боюнча жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, мыйзамсыз көрүнүштөрдүн алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Көзөмөл тоого жакын жайгашкан айылдарда да уланып жатат. Дежурствого график коюлуп, графиктин негизинде ошо токойчулар, токой бөлүм башчылар, инженерлер болуп кезек менен күзөткө туруп атабыз. Жана шлагбаумдарда видео көзөмөлдөр орнотулган. Абал бүгүнкү күндө азыр тынч, жаңы жылга жакындагы кыюулар көп болуп кетиши мүмкүн. Анда бөгөт коюп алдын алуу иштерин, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Облустун аймагында 7 токойчулук бар. Мында Ысык көл, Ак суу жана Жети өгүз райондорунда мыйзамсыз аракеттер көп катталат. Мындан улам өзгөчө бул аймактарда жаратылышты коргоо аракети күч. Мыйзам бузуу катталган учурда тиешелүү өлчөмдө айып пул салынат. Балаты кыйган адамга деген диаметрлерине жараша, анан боюна жараша ошо кетет. Ушербиз чыгарганда мисалы деген 1,5 метрлик балаты кыйылса, где-то примерно 10 000 сом өлчөмүндө ушерп төлөнөт восстанавливаться эткенге. Андан тышкары баягы рободго өткөзүп бергенден административный штраф тиякпай кошулат, ошо менен где-то 10-15 миңге барат да. Токойго аяр мамиле жасап, кыйбай, ошол токойдун ичинде жүргөндө бутактарын сындырбай, тебелебей, тепсебей, жанагы жаш чыгып өсүп келаткан балатыларды кичинекей кезинен аярлуу мамиле кылсак эле, токойубуз буюрса өзүн өзү лесовосстановление деп коет, ошого жетишип өсөт. Белгилей кетсек, жаратылыш байлыктарына кол салуу, мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу иштери кыш айлары аяктаганга чейин улантыла берет. Бул Айыл чарба министрлигине караштуу токой кызматынын атайын буйругунун негизинде ишке ашууда. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.